2022 жылдан бери асыл тукум малдарын лизингге берип келе жатабыз. Былтыркы жылдан бери биз 250дөн ашык уйларды Европадан алып келдик. Ошол эле Австриядан, Германиядан и Чехиядан алып келип атабыз. Лизингге берүү программасы Айылбанкта 2013 жылдан бери иштеп келе жатат. Анын өзү ушул долбоордун негизинде биз азыркы учурда где-то 600дөн ашык баш уйларды бердик. Азыр 6% менен 7 жылга беребиз. Өздүк салымы 10%, 10% ченемди түзөт 7 жылга. Биз берген ушул долбоор бул өзүбүздүн банктан 12-14 күндүн ичинде долбоор жактырылат дагы. Андан тышкары биз ошол биздин өнөктөшүбүзгө, поставщигибизге заявка берилет. Ал ошол Европадан фермерлерден чогултуп, анан 20 күн карантинге коет Европада коюлуп, анан ошол логистика менен келгенче где-то 60 күнгө чейин убакытта Кыргызстанга келип түшөт да. Мал чарбасы менен жүргөнүмө 5-6 жыл болуп калды, Кудай буюрса. Буга чейин бул малдарды алып келгече биз кыргыз эли местный уйларды бакчыбыз. Былтыртан бери көлдөгү дос балдарыбыз ушундай уйларды бакканына биз кызыгып жүргөнбүз. Анан биз дагы ушундай уйларды заказ берели деп, 5-6 уй заказ берсек деп, акча чогултушуп ушинтип ойлоп жүргөнбүз. 5-6 уй башында заказ берели деп. Анан 2023 жылы жаз айында биз ушу Айылбанкта техника алалы деп банкта жүргөндө ошондо уйдагы лизингге алса болот экенин угуп калып, техниканы отказ кылып, уй заказ бердик. Кудай буюрса 16 баш уй алдык. Эми разницасы бул мясо молочный деп атат. 4 айдан 6 айга чейин болобуз деп келди, Кудай буюрса. Туугандан көрөбүз. Биринчи туутта 20 литрден 22 литрге чейин берет деп атат. Андан кийин экинчи, үчүнчү туутта дагы көбөйөт деп. Кыргыз уйларды багып жүрөлү, сандан сапат көтөрөлү дедик биз деле. Эң төмөнкү пайыз менен ошо Айылбанк бизге 6% менен 7 жылга берди. Банктын сотрудниктери бир 2 жумада заявление кабыл алып, 2 жуманын ичинде бүтүрүп берди окшойт. Суроо талап азыркы күндөн баштап жогорулап атат. Бул Европадан келген уйлардын дагы бир өзгөчөлүгү бул келгенче ушул Кыргызстанга келип ушул уйлар биздин кардарларыбызга өткөнчө ал ошол камсыздандырылат да. Европанын камсыздандыруу компаниялары аркылуу камсыздандырылып, бул жака келгенден кийин биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы камсыздандыруу компаниялары төлөп беришет. Биздин максатыбыз, Айылбанктын максаты бул ушул жергиликтүү фермерлердин асыл тукум малдын уйлардын генетикасын жогорулатуу болуп эсептелинет. Анткени өзүңүздөр билесиздер, көп жылдан бери, акыркы 30 жылдан бери эч кандай Кыргызстанга сырттан келген уйлар жок эзе болчу. Буюрса жазгы малга дагы заявкалар көп. Ошого бул долбоордун негизинде азыркы биздин Айылбанктын бардык филиалдарына кайрылсаңыздар болот. Бул жөнүндө маалыматтар бар. Өзүбүздүн ошол кредиттин сотрудниктерибиз сиздерге кеңирээк айтып беришет.